Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 28 июль 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Ак Басаага конушунда жүрөм. Туғандар, ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Туғандар, үй срочно сатылып атат. Сатуу себеби үйдүн ээси боорунан операция болуп атканга байланыштуу акча керек экен, ошого срочно сатып атыптыр. Андыктан достор менен бөлүшүп, колдон келишинче жардам кылып, үйдү тезирээк сатууга жардам кылып коюңуздар. Көбүрөөк адамга бөлүшсөңүздөр, көбүрөөк адам көрсө, кимдир бирөөгө үй керек болсо, ошол батыраак сатылуусуна сиздер себеп болуп каласыздар. Азыр биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер Архитектор көчөсү жана Замандаш көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Сатылуучу үйүбүз ушул Замандаш көчөсү менен түз ушул жерден 300 метрдей басып барсаңыздар, оң тарапта жайгашкан. Бир аздан кийин бул Замандаш көчөсү Чүй 4-көчө болуп өзгөрүп кетет аталышы, бирок ушул эле көчө болуп калат. Анан бул жака чейин бир автобус, бул жерге чейин. Анан бир 143 маршрутка, бир аз чыгышыракка чейин, ал жака чейин 207 маршрутка деле келет экен. Анда эмесе мен сатуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар туғандар. Анан акчалай жактан жардам бергиңиздер келсе, үй ээсинин номери экранда турат туғандар. Ошол азыркы учурда срочно акча керек болуп атканга байланыштуу үй сатып аткан учуру ээси менен соно кылып байланышып жардам бере алсаңыздар, жардам берсеңиздер деле болот. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган жана көрүп турганыңыздардай пескоблок менен көчө тараптан забор кылыныптыр. Түндүк чек арасы бул жерге чейин болуп калат. Түштүк чек арасы бул ворота бүткөн жерге чейин болуп калат туғандар. Мектепке жөө бара аласыздар. Жөө басып барган жердеги аралыкта мектеп бар, садиктер деле, частный садиктер деле бар экен. Анан ошол мектеп тарапта мамлекеттик садик деле бар экен туғандар. Видеонун башында айткандай 143 маршрутка менен деле 207 же болбосо 176 маршрутка менен бул жака келсеңиздер болот. Ак Басаага конушу. Андан ары короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин. Дареги Чүй көчөсү 13-үй болуп калат. Туғандар, видеонун башында айткандай эле бул үйүбүз срочно сатылып атыпты. Себеп үй ээси бир аз азыр ооруганга байланыштуу, акча керек болуп атканга байланыштуу срочно сатылып атат туғандар. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, же алчылар болсо, же достор менен бөлүшсөңүздөр, сиздер үй ээсине чоң бул видеону достор менен бөлүшсөңүздөр, үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Эртерээк сатып берсеңиздер, чоң жардам берген болосуздар туғандар. Мынакей бул короосунун көрүнүшү. Алды тарабында көрүп турганыңыздардай навестин ылдый тарабы стяжка куюлган туғандар. Бул үйүбүздүн батыш тарабы. Үйүбүздүн узун турасы 8ге 7 экен. Стенасы бышпаган кирпич, ылай кирпич туғандар. Тышкы тараптан утеплять этилген. Суу, свет бар туғандар. Документтер боюнча айтсак, тех паспорт бар экен. Андан ары жер наянты 5 сотук. Ал жакта бактар, алма, черешня, шабдалы жана көптөгөн бактар бар экен. Ал сиздерге биринчи болуп бул үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң бул жака чыгып калган маалыматтарды деле берем туғандар. Так, бул мынакей үйүбүздүн негизи кирүүчү эшиги. Мына ушундай темир эшик орнотулган туғандар. Андан кийин түз өтсөк, бул жакта прихожка. Потолок пластик экен. Полу стяжка. Чыгыш тараптан терезе орнотулган, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Анан ушул жерден сол тарапка карасак, ал жакта душ жайгашкан. Эгер түз кирсек, башка бөлмөлөргө кирип кете алат экенбиз. Буякты көргөзөйүн биринчи болуп сиздерге. Буякта бир бөлмө. Ушул жерден сол тарапка кайрылсак, мындай чоң зал жайгашкан. Окей, батыш тараптан пластик терезелер орнотулуптур. Пол. Так. Пол, жыгачтан болгон пол туғандар. Дуалдары шпаклевка экен. Мына ушундай көрүнүштү. Эми андан ары кайра эле бул жака чыксак, бул кухня окшойт. Так. Ушул жерден сол тарапка кирсек, бул жакта бир спальня бөлмө жайгашкан. Потолок фанера. Пол жыгачтан болгон пол туғандар. Чыгыш тараптан пластик терезе орнотулуптур. Мына ушундай көрүнүштө. Үйдө интернет да бар экен туғандар, роутер. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Эми так, оң тарапка кайрылсак, прихожкага чыгып туруп,
Бұл жақта душ, дуалдары пластик, пол кафель, потолок деле пластик екен. Батыш тараптан форточка орнатылған, жана суусу арестон менен жылыйт тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми куроосуна чыгайын да, бул жактагы маалыматтарды берейин. Мен кайрылуу үйдүн куроосундамын тугандар. Бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Бул жакта байктар, түштүк тарапта кошуна менен болгон чек ара бул жерге чейин. Бул жакта жүзүм багы, түндүк тарапта кошуна менен болгон чек ара бул ылай кирпич менен болгон заборго чейин болуп калат. Үйүбүздүн бул чыгыш тараптан көрүнүшү. Анан үйдүн тышкы тарабында туалет, үйдүн чыгыш төрүндө жайгашкан, ал жакка чейин көрүп турганыңыздардай тротуар коюлуптур. Кыш, жаз, жамгырлуу айларда бутуңуз ылайбылбай кене барып келе аласыздар. Бул жакта жаш алма бактары, черешня, буякта жер жемиштер эгилген тугандар. Буякта бир склад бар экен. Жерин аянты 5 соток тугандар. Дагы эмне маалыматтарды берсек. Ошол тугандар, кимден ким эгер жардам бере алсаңыздар, бир аз жардам деле берсеңиздер болот. Ээлердин номерин экранга калтырам. Жана описанияда болот. Звонок кылып сүйлөшүп, ээлер менен, анан үй ээлери менен кандайдыр жардам бере алсаңыздар, жардам берип койсоңуздар деле болот. Сатуу себеби ошол үй ээси боор операциясына баруу керек экен Индияга. Ошол себептен срочно сатылып аткан учуру. Так. Эми баасын айтайын тугандар. Бул үйдүн баасына $24,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр тугандар. $24,000 сүйлөшүү болот. Негизги маалыматтарды бир жолу кайталай кетейин. Жердин аянты 5 соток, үйүбүз узун турасы 8/7, ак босого конушу. Батыш тарабы Маевка болуп калат, чыгыш тарабы Нижняя Ларча, Старый Толчок, ошол жактар болуп калат. Бул жерге 143, 176 жана 207 маршруткалар менен келе аласыздар. Документтер боюнча техпаспорт бар, мектепке жөө барса болот, суу, свет бар тугандар. Баасы $24,000 сүйлөшүү болот. Ушундай. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом тугандар. Ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдирдир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.